эмгегинен баар тапкан фермер. Дыйкандар үчүн жаз жарыш, күз күрөш болсо, жай тынымсыз эмгектенүү мезгили. Бул дүйнөдө жер улук, жерин баккан эл улук, элин бакканнан менен баба дыйкан эр улук демекчи. Азыр талаа ээлеринин асты жер жемиштеринин түшүмүн алып, өз эмгектеринин үзүрүн көрүшүүдө. Дыйканчылык маданий өсүмдүктөрдү өстүрүүгө негизделген чарбалык иштердин түрү. Кыргызстанда дыйканчылык байыркы замандардан эле белгилүү. Дыйканчылыктын жогорку маданияты Кыргызстандын аймагында өрөөндүү жерлерде ишке ашыргандыгын археологиялык жазуулар, чыгыш жазма булактары тастыктайт. Дыйканчылык мал чарбачылык менен бирге 8-10 миң жыл мурда пайда болгон. Жаратылыш шарттарына байланыштуу ар кандай түрү калыптанган. Дыйканчылык тармагына эгилме өсүмдүктөрдү өстүрүү, башкача айтканда дан, жашылча, жемиш, картошка, техникалык жана май алынуучу өсүмдүктөр, тоют өсүмдүктөрү жана тамеки өстүрүү кирет. Жет алсам жайлоо сымал абасынан, чыккан сыйт жыпар гүлдүн арасынан, күлкүсүн атакемдин баба дыйкан, угамын картошканын талаасынан деп ырсаптарында айтылгандай, картошка айдап дыйканчылыкты өздөштүрүп келген бүгүнкү каарманыбыз Жумабеков Көчкүнбек Чет Нура айылынын тургуну. Эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп элибизде бекеринен айтылбаган экен. Кесиби боюнча электрик. Базар экономикасынын шартына ылайык ар бир аймак түрдүү азык-түлүктөр менен өзүн өзү камсыздоого мажбур болуп, областта буудай, картошка, жашылча, май өсүмдүктөрүн өстүрүүгө көбүрөөк көңүл бурула баштаган учурда Көчкүнбек агабызда 1992 жылдан бери картошканы өстүрүүнүн сырларын терең түшүнүп, учурда эмгегинен баар тапкан өрөөнгө белгилүү фермерлердин бири. Ар бир адам көп өнөрдүн ээси болууга, эмгекчилдиги менен жетет дегендей, жер иштетүүгө кызыккан фермер картошканын бир канча сортун Голландиядан жана башка жерлерден алдырып, жергиликтүү шартка ылайыкташтырып, өстүрүп, бир жылда 8-10 тоннадай түшүм алат. Картошка өстүрүп бизнес кылуу үчүн атайын техника, сугат жабдуулары, картошканы жазга чейин сактоого атайын кампаларды даярдап, зыянкечтерге каршы дарылоо, үрөөндү өз убагында жаңыртуу, жер семирткичтерди себүү керек экендигин өздөштүргөн. Эмгекчил менен мээнеткеч бирин-бири толуктап, изденгич, жандары тынбаган адам экендигин тастыктап, жубайы Гүлкайыр экөө таман акы, маңдай тери менен 7 балага татыктуу тарбия берип, эрезеге жеткирип, эмгекке тарбиялап келишет. Чет Нура айылына, бала бакчага өздүк салымын кошуп, ошондой эле жакшы окуган окуучуларды стипендия менен камсыз кылып келген Жумабеков Көчкүнбек бир нече грамоталардын ээси. Кетмеңгүрөк кармаган алтын колдор турбайбы, ошондуктан унутпай дыйкандарды сыйлайлы. Эр эмгегин жер жебейт дегендей, маңдай терин агызып, жазында жакшылап эмгектенип, күзүндө эмгегинин жемишин көрүп, ак эмгегинен баар тапкан бүгүнкү каарманыбыздын ишине ийгилик каалайбыз. Түшүмүңүз мол болсун.